Саламатсыздарбы, урматтуу ата энелер, урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер. Бул видео Zoom программасы тууралуу болмокчу. Бул программаны мен өзүм 2 жумадан бери колдонуп сабак өтүп атабыз. Сабактарыбыз азыр сонун болуп калды. Кадимкидей эле класста сабак өткөндөй эле сабак өтүп атабыз. Сонун өзгөчөлүктөрү бар. Ошол өзгөчөлүктөрдү колдонсоңуздар сиздерге сабагыңыздарга чоң жардам берет. Ал эми бул программанын башында колдонуп атып мен өтө кыйналдым. Кээ бир өзгөчөлүктөрүн билбей. Ошол өзгөчөлүктөрүнү мен сиздер менен азыр бөлүшө кетейин. Ал үчүн программанын башында эгер сиздерде жок болгон болсо, муну Play Market'тен скачать этишиңиздер керек. Play Market'ке кирип Zoom деп кирсеңиздер деле чыгат. Бул программаны скачать этишиңиздер керек. Менде бул программа бар. Ал үчүн мен программанын өзүнө эле кирейин, бөлүшө кетейин анда. Zoom программасы ачканыбызда бизге моундай экран келет. Эгерде катышуучу катары эле кирип колдонсоңуздар, анда YTV конференцияга кирип туруп эле бул жактан идентификатор номер берет организатор сизге. Ошол идентификатор номерди кирип туруп эле бул жактан YT конференцияга бассаңыздар, эгер пароль койгон болсо, паролду дагы кошо жибериш керек. Ошол парольду терип кирип катышуучу катары кирип колдоно бересиздер. Ал эми регистрация болуп организатор катары колдонсоңуздар, анда сол жакта регистрация деген жакка кирип бул жакта регистрация болушубуз керек. Ал үчүн бул жакта биринчиге ошол почтабызды, ал эми экинчиде атыбызды, анан фамилиябызды жазып, согласен деген жерге киришибиз керек. Мен үлгү катары өзүмдүкүн жазып кирейин. Ал үчүн мен бул жакта өзүмдүн онлайн мектеп кейжи почтамды кирдим, ат фамилиямды жаздым. Я согласен деп дальше. Бул жакта сизге почтаңызга, ошо кирген почтаңызга Gmail бир Gmail жиберет. Ошол почтага кирип туруп активация болушуңуздар керек. Ал үчүн бул жакта Gmail почтага кирип туруп, бул жакта Zoom монда сизге Gmail жиберет. Бул жакка кирип, бул жактан Void система деп бул жактан активация болушуңуздар керек. Мен мындан алдын болгонум үчүн бул жактан сразу эле программага кире берейин. Бул жакта мен мурун регистрация болгонмун. Void системадан онлайн мектеп кейжи, бул жакка паролюмду жазып кирейин. Паролюмду жаздым. Эгерде Facebook колдонуучулар болсо, Facebook аркылуу кирсе деле болот. Кирдик. Киргенибизге бизге моундай экран чыгат. Бул экранда айта турган нерселер, биринчиде жогору жакта новая конференция деп турат. Бул жакта жаңы конференция баштасаңыз, новая конференциядан баштайсыз. Ал эми бирөө сизге идентификатор номер жиберген болсо, YT деген ошо плюс белгиси коюлуп турат. Ошол жерде идентификатор номер менен бул жактан кирип кошулуп кете бересиздер. Ал эми үчүнчүдө запланировать. Бул жерде өзүңүздүн планыңызды түзсөңүз болот. Бул жактан мисалы биринчиге өзүңүздүн темаңызды кайсы сабактан берсеңиз, мисалы математика сабагы дейли. Темабыз бөлчөктөр. Датасы 9 апрель эртеңки күн саат 10-го коелу. Эртең менен саат 10-го сабагыбызды коелу. Башталышы 10. Ал эми бүтүшү биз бекер бесплатный Zoom колдонгон үчүн бизге 40 эле убакыт берет. 40 мүнөт эле убакыт берет. Ошон үчүн 40 мүнөткө койдук. Сабагыбыз 10-да башталып 10:40-да бүтөт. Бул жакта бул жерде пароль бар. Паролду жаап салайын. Жаап салсам, бул жакта кирүүчүлөр пароль сурабай эле кирип кете берет. Эгер пароль койсоңуз, бир гана окуучулар кирсин, мен жиберген адамдар кирсин десеңиз, анда паролду ачып, паролду кошо жиберишиңиз керек. Мен паролду жаптым. Бул жактан готов деп туруп башында. Готов дегенден кийин бул программаны кадимкидей эле бул программаны бул жерден Gmail аркылуу же болбосо WhatsApp аркылуу жиберсеңиздер болот. Бул жактан баарын тандап туруп копировать деп туруп эле WhatsApp аркылуу деле жиберсеңиздер болот. Ал эми ылдый жакта конференция бар. Конференцияда бул жерде көрдүңүздөр, мен математика сабагым, план түзгөн сабагым чыкты. Эртең саат 10-до, эртең мененки 10-до бул конференция башталат. Начать деп туруп эле кирип конференцияны баштай беребиз. Ал эми бул жерде редактировать деген жер бар. Оң жакта. Бул жерде өзүңүздүн идентификатор номериңизди, конференцияңызды бул жерге пароль койсоңуз болот. Кирүүчүлөр сиздин пароль жиберсеңиз, паролуңуз аркылуу терип киришет. Эгер пароль жок десеңиз, анда паролсуз эле кирип кетише берет.
контакта өзүңүздүн телефонуңуздагы контакталарга жиберсеңиз болот. Бул жактан настройкада каалагандай кылып өзүңүз өзгөртүп настройкаңызды өзгөртүп алсаңыз болот. Бул жерде айтчу нерселер кыскача ушундай. Ал эми негизги нерсе биз конференция учурундагы кээ бир проблемалар ошол тууралуу айталы. Анда мен бул жактан жаңы конференция баштатайын, новая деп. Бул жакта эки белгини көрүп турасыздар. Биринчиси, конференцияны ачканда видеоңуз эгер ачык турсун десеңиздер, анда буну ачып коюшуңуздар керек. Мен видеомду жаап коеюн. Ал эми экинчидеги, эгер муну жаап койсоңуздар, бул жерде идентификатор номер турат. Бул мага почтама берилген идентификатор номер. Эгер муну жаап койсок, башка конференция жаңы баштаганыбызда башка идентификатор номер берет. Анда ошол идентификатор номерди жиберишибиз керек болот. Ал эми мен муну баардык окуучуларга жибергеним үчүн менин идентификаторум ушуну менен терип берет. Анда мен буну ачык калтырышым керек. Анда баштайлык. Бул жактан киргенибизде ушундай экран чыгат. Бул ылдыйда биринчиде микрофон ачып чапсак болот. Экинчиде видео. Ал эми үчүнчүдө кээ бир өзгөчөлүктөр бар. Аны азыр отчет менен айтабыз. Ал эми төртүнчүдө участник. Бул жакта катышуучуларды көрө алабыз. Төртүнчүдө настройка, кээ бир өзгөчөлүктөр бар. Мен азыр бул жакта өзүмө бир катышуучу кошуп, ошол жактан түшүндүрөйүн. Бул жактан өзүмө бир катышуучу кошуп кирейин. Мен азыр бул жакта идентификатор номерди могул баш жагында көргөн идентификатор номер менен кирип атам, жаңкы ачык калтырган. Эгер ошону жаап койсок, башында кирип атканда, анда башка идентификатор номер берип коет. Анан бул жакта жаңы кирүүчүлөрдө бир өзгөчөлүк бар. Муну видео аркылуу бул жакта көрсөтөйүн. Бул жерде эгерде могул биринчиде турган наушниктин сүрөтү турат, ошонун үстүндөгү жазууга басыш керек. Эгер жазууга баспаган болсо, микрофон ачылбайт. Ошон үчүн жазууну ачып, андан кийин сүйлөсө, улантса болот. Эгер аны ачпаган болсо, микрофону ачылбайт. Андан кийин участникке кирдим. Бул жакта ылдыйда чат деген жер бар. Бул жерде балдар бири-бири менен жазышса болот. Бири-бириге жазып жиберсе деле болот. Бул жактан бир SMS жазайын. Көргөнүңүздөр балдар бул жактан жазса болот. Ал эми көбүнчө сабак учурунда балдар бири-бири менен жазышып, сабакка тоскоол болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде эгер жазышпасын десеңиздер, бул жакка чыгып, ылдыйда 3 точка бар. Подробнее деп турат. Ошол точканы бассак, настройка конференция деген жерге кирип, бул жерде разрешить участникам общаться в чате деген жер бар. Только бул жака кирип, никто десек, эч ким бири-бири менен жазыша албай калат. SMS. Ал эми только организатор десек, бул бир гана сиздерге гана жибере алат. Жазган SMS-тери башка бирөөгө кетпейт, бир гана организаторго жиберет. Ошон үчүн мен көбүнчө ушуну белгилеп койгом, себеби окуучулар бир гана мага жазсын деп. Ушундайча. Ал эми экинчиде пригласить. Бул жерде ушул конференцияны Gmail аркылуу, почта аркылуу башка бирөөлөргө жиберсеңиздер болот. Ал эми үчүнчүдө выключить деп, бул эң маанилүү нерсе. Выключить баскандан кийин птичканы сөзсүз алып коюшубуз керек. Птичканы алып койсоңуздар, балдар өздөрүнүн микрофонун телефондон ача албай калат, сүйлөй албай калат. Ал эми буну албай өчүрсөңүз, баардык микрофондор өчөт, бирок кайра балдар өздөрүнүн микрофонуну өздөрүнүн телефонунан жандырып, кайра деле сүйлөй беришет. Ошон үчүн бул птичканы алып коюшубуз керек. Бул өтө маанилүү нерсе. Мен башында буну билбей, микрофон бул жактан выключить кылам, балдар кайра эле ачып сүйлөй берет. Кийин көрсөм, бул птичканы алып коюш керек экен. Ал эми төртүнчүдө выключить деп, микрофондорун кайра ачсак болот. Айта турган нерсе ушулар. Ал эми ортодогу могул жашыл белги. Бул жерде кээ бир өзгөчөлүктөр бар, өтө сонун өзгөчөлүктөр, мүмкүнчүлүктөр. Биринчиде фото деп, бул жерде өзүңүздүн телефонуңуздан сүрөттөрдү, файлыңыздан слайдтарды көрсөтсөңүз болот. Ал эми документ болсо, Dropbox'та, Google Дискте сиздин слайдтарыңыз, темага байланыштуу видеолорубуз болсо, ошол жактан көрсөтсөңүздөр болот. Мен бул жакта айта турган нерсем, URL сайт деген жер бар. URL сайта деген жерге кирип, бул жакта мисалы YouTube аркылуу видео көрсөтсөңүздөр болот. Мисалы youtube.com деп, мисалы математикада тема түшүндүрүп атып, YouTube'дан бир теманы кирип, видео аркылуу бул жакта көрсөтсөңүздөр болот.
мисалы онлайн мектепке кирип, бул жакта мисалы бир тема тууралуу бул жакта видео көрсөтсөңүздөр болот. Ал эми кайра чыгыш үчүн ошол ылдыйда жашылды басып, кайра бул экрандан чыгып кетсек. Ылдыйда доску сообщение деген бизде кадимкидей эле доска сыяктуу. Муну колдонсок болот. Бул жерден математикадан мисалы сабак түшүндүрүп атканда бул жакты колдонсок болот. Бирок бул жерде бир проблема, сиз сабак учурунда сабак түшүндүрүп атканда балдар көбүнчө монтип жазып салышат. Себеби балдарга да көрүнөт да бул жак. Балдар да монтип чийбелек деп жазып салышат. Муну жок кылыш үчүн сиз бул жактан чыгып, ылдыйда подробно деген настройка конференцияга кирип туруп, биринчи деп турган отключить комментарий дегенди басып койсоңуз, балдар бул жакка тоскоолдук кыла албайт. Сиз өзүңүз бул жакта кеңири сабак өтө бересиз. Балдар сизге бул жакка тоскоолдук бербейт. Ал эми дагы бир өзгөчөлүгү, ылдыйда экинчиден экран деп турат. Ал экран сиздин телефонуңуздун экранын балдарга көрсөтсөңүз болот. Сиздин телефонуңуздун экранын монтип, сиз экраныңызды, ушул экранды балдарга ошол программа учурунда көрсөтсөңүз болот. Мен бул жакта көбүнчө ошол EduPage'те балдарды жоктомого алып атканда ушул нерсени колдоном. Zoom программасы телефондо айта турган өзгөчөлүктөр ушулар. Бирок телефонго караганда ноутбукта абдан сонун өзгөчөлүктөр бар. Ал видеону да кийинки видеодо айтабыз. Видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылыңыздар. Сурооңуздар болсо комментарийге калтырсаңыздар болот.